Мына ушундай жагымдуу чыгармалар мен ойлойм бүгүнкү эфир жалпы биздин көрүүчүлөргө жагып жаткан болуш керек. Өзгөчө биздин ата апаларга, эже карындаштарга жагып жаткан болуш керек. Анан бизде Турар Кожомбердиевдин атын алып жүргөн Даткайым тобу бар. Анын жетекчиси Гүлбара эже отурат. Гүлбара эже, мен билем, тынымы жок концерттерде, иш-чараларда ырдап жүрөбүз, бир күнү бул телеканалда болсоңуз, бир күнү башка телеканалда. Негизи үйдө отурбасаңыз деле керек. Эми бул деген группа атайын ачып алгандан кийин кыйын экен да. Жоопкерчилик көп экен. Аны үйдө отурбастан аракет кылат экенсиң, изденет экенсиң. Эми атайын ошо Турар Кожомбердиев деп атабыздын атын койгондон кийин ошондо да кичине таң азалап дегендей. Ошо менен аракетти жүрөбүз. Жакшы. Гүлкайыр тобу, Зуракандын кыздары тобу, Турар Кожомбердиевдин Даткайым тобу, анан биздин апалардын топтору бир кээ бир учурларда карасаң атайын бирдекеге таянып, ошону ырымдап койгон сыңары да. Зуракандын кыздарындай бололук, Зуракан апабыздай бололук деп, Турар Кожомбердиевди акын балдар төрөлүктөн Гүлкайыр деген эмне, гүлдөй ачылалык, гүлдөй назик бололук деппи? Биздин ошо тоолуу аймактарыбызда ошо жаратылыш пайда болгондо пайда болгон Гүлкайыр экен. Ошол уламышка таянып Гүлкайыр эч качан мына бул биз жашоодон кетсек дагы бизден кийинки жаштар ошо Гүлкайырдай болуп артыбызда жүрүп өнүп чыга берсин, өсүп чыга берсин. Анткени Гүлкайыр жашта чыгып, кышта эмне болот? Эми кышта деле Гүлкайыр жашынып жатат, кардын астында. Жашынып жатат. Эми мына жакын деле кайрадан Гүлкайыр дагы гүлдөй болуп жайнап чыгат. Гүлкайыр тобунун бирөөсү жашынбайт экен да, 7-каналда кап. Жакшы, апабыз бүгүн өзүңүз келдиңиз, негизи эле мына ушул биздин бүгүнкү майрамдык чыгарылышка келебиз деген апалардын саны абдан көп болду. Ошол эле Баткен, Талас, Нарын, ар бир тараптан, бирок биз эми бардыгын бир эфирге батыра албайт экенбиз, убактыбыз тар экен. Анан эми кийинкиде чакыралык сиздер дедик, бирок ошонун ичинен Шамал Сайдан Гүлсүн эже болбой келди. Мен барам, бакыт барбасам болбойт. Топ барбаса дагы мен өзүм барып ырдайын деп. Ой, биз кадимкидей эле ооруп калабыз да. Биз ыр менен жашаган, өнөр менен жашаган адам, өнөрдү ырды сүйгөн адам, ырдын атын укканда эле бакытты көздөп жөнөйбүз ошо. Бүгүн кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Бүгүн мен ошо энелер ошо жакшы бир өзүм бир жайлоодо жүргөндөй, жакшы бир сонун жаратылыштын арасында жүргөндөй элестетсин деп, казак эл ырларынан Сары жайлоо деген ырды аткарып берейин деп. Ай, вали, мына ошол Сары жайлоо ыры кандай болду экен, анын сөзү кандай жазылды болду экен, чогуу эле угалы кандай, келиңиздер. Мына ошол топтун аткаруусунда, Гүлсүн эженин аткаруусунда Сары жайлоо деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Жазира жасыл килем бөрнөк деген тууган жерге дарыйга жер жетмеген сары жайлауым кең өлкем ал дели бер аялай бер сен деп келип сагынып шөлдөп келем сары жайлауым Саумал булак болдайдарың, салқын самал баурайларың, саялаган бейі туған жер, сағындырған сары жайлауым. Саумал булак болдайдарың, салқын самал баурайларың, саялаган бейі туған жер, сағындырған сары жайлауым. Ата қоныш жасыл мекен уланың мені сенің қашсың дөккен сары жайлауым басқаның жері иығын не қылайын жері иығы өтің қашсың дөккен сары жайлауым Саумал булак болдайдарың, салқын самал баурайларың, саялаған бейі туған жер, сағындырған сары жайлауым. Саумал булак болдайдарың, салқын самал баурайларың, саялаған бейі туған жер, сағындырған сары жайлауым.
ушул тау самалын о сөзді қой сағынып аңсағаным сар жайлауы гүлдерек аршаларың шыршаларың бәрің әнап мен бүгін ән саламын сар жайлауым Саумал бұлақ қолдайдарың, салқын самал баурайларың, Таялаған бейі туған жер, сағындырған сар жайлауым. Саумал бұлақ қолдайдарың, салқын самал баурайларың, Таялаған бейі туған жер, сағындырған сар жайлауым. Саумал бұлақ қолдайдарың, салқын самал баурайларың, Таялаған бейі туған жер, сағындырған сар жайлауым. Саумал бұлақ қолдайдарың, салқын самал баурайларың, Таялаған бейі туған жер, сағындырған сар жайлауым. Сары жайлоо, сүйгөнүм, ысык көл, көл жээгинде, көл баяны негизи ырлардын темалары ар кандай анан Гүлбаржы сиз сүйүү жөнүндө ырларды көбүрөөк ырдап каласызбы же ал ырлар жокпу темада? Азырда ишин тандап калдык. Анан эми баягы Турар Кожомбетовдун сөзүнө көбүрөөк баасын жасап атпайсызбы? Анан азыр мен да бүгүн эми өзүм группам менен алгачкы сүйүүнү ырды тандап келдим. Кайрадан Кайрылуу сүйүү. Да, кайрылуу сүйүү болуп калды анан. Сиздечи, Сабырежи? Мен өзүм Жумабедин Ширалиевдин Кыштак четинде деген ырын ырдайм. Анан ал эми баягы Ширалиевдин ырларынын баарын ырдап жүрүп мен медаль алгам. Анан ошо Жумабедин Ширалиевдин ырынан жана Нарынкүл эже өзү тапшырып мындан көп жыл мурун. Анан ошондон кийин эле ошону анан Аксубай Атабаевдин ырларына көбүрөөк басым жасайм. Себеби мен жаш кезимде, студент кезимде ошо жетекчи Аксубай Атабаев болчу да. Ошол кишинен вокалдан сабак алгам да. Болбосо музыкалык билимим жок. Анан өзүм бала кезимден баягы музыкага кызыгып, ал кезде Дом пионеров деген бар эле. Ошого барып аяк жакта өзүбүздүн дагы айылда, өзүмдүн бала кезимде чоңойгон айылда ошо жака барып вокалдан сабак алып, анан Ажиев деген бир оончу байкебиз бар эле. Ошол балалык деген ырларды ырдатып, анан Нарынга чейин келгем да. Ошо Дербишкан Ажиевдин балалык деген ырын ырдап, ал кезде кароо конкурстар болчу эмес беле. Ошондо мен бир 7-класс окусам керекти. Ошондон кийин эле анан музыкага кызыгып, анан именно ошолордун ырларын көп ырдап калдым. Азыркы жаштар көбүнчө ошол Бекборовдун ырларын угат, ошолорду ырдашат. Сиз биздин Сабира эжекебиз айткандай, кайсыл ырчылардын, оончулардын ырларын көбүрөөк ырдайсыз? Мен көбүнчө эски ырларды ырдайм, сен баягы. Саңкал. Чагылган деген 18 жаш. Ошолорду ырдап жүрөм. Сиз Гүлсүн апа? Мен азырынча ушул ырга өнөргө киргенден бери эски ырларды кайталап ырдап келдик. Бирок негизинен мен кийинки күндөр ушу жаңы ырлардан ырдасамбы деп максат коюп келатам. Жаштардын ырларынан? Жаштардын ырларынан ырдасам. Мына сиз ага. Музыка бизди Жашартат. Музыка бизди жолуктурсун. Кандайдыр себептер менен музыка бизди жолуктурсун деп ырдашып атпайбы? Ошондой кандайдыр бир өзгөчө угулат да. Музыканын атын укканда ал ыр ошондой темада, ал ырдын мага темасы дагы жагат. Ошон үчүн ошо эми ошо жаштарымды ырын ырдоого өтсөмбү деп турам. Туура, эми туура ар кандай темада ырдаш керек, жаштардын ыры мүмкүн. Алардын арасында дагы бир жакшы оончулардын, акындардын ырлары болуп калат. Анан сиздин элечегиңиз башка элечектерден өзгөчөлөнүп, шуурлар менен бир шөкөттөргөн экен да. Бул элечек эле деп айтылабы же башка аты башкачабы? Ошо элечектин эле бир эң негизги бир бөлүгү болсо керек деп эсептейм. Өзүңүздүн фантазияңыз окшойт. Өзүмдүн фантазиям ошо. Эми кыргыздын элечегин өйдө көтөрүп, өзгөчө көрсөтүш үчүн эле аракет кылган мээнет бул. Жакшы. Сабира апабыздын элечеги абдан сонун экен.
жакшына кайгылуу оролгон, өзүңүз оройт Өзүм окшойсуз. Азаматсыз. Өзүм оройм, ошо башка группаларда заказ кылат. Отуруп ороп, башка группалардын баарына ороп бердим. Заказ менен. Заказ Буйрутма менен. Буйрутма менен. Базарга алып чыгып сатып. Жок, андайым жок. Базарга алып чыгып сатыш үчүн акча керек. Сиз өзүңүз ородуңузбу же Сабира апай эжекебиз тигип берди? Жок, мен өзүм ошо Кыргыз драма театрынан заказ кылып атайын алгам. Өзүмө арнап. Башында мен башка группада жүргөмдө апалар менен, жаган апалар менен, энен асат апалар менен жүрдүм. Алар менен 6 жыл жүрүп, анан кой мен да өзүнчө чыгып, бир жаштарды алып чыгайын. Жаштарды өрдөй тургандар бар деп, ошон үчүн бөлүнүп чыгып, ошондо өзүм арнап, элечекти алгам да. Бүгүн сиз ошол Кара Балтадан эми биздин эфирлерге көп келип турасыз, бат-бат келип турасыз, эми жакыныракта. Анан бүгүн өзүңүз жалпы биздин айымдарды куттуктап кайсыл чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? Эми кайрадан эле Турар Кожомбердиевдин атын сөзүн жазылган Апакемди ырдап берип койсом болобу азыр? Болот. Бүгүн анткени апалардын байрамында бир куплет ырдап бербейсизби? Ооба. Жалпы ушу Кыргызстан айымдарын баарын тең 8 март эл аралык майрам менен куттуктайм. Бүгүн аябай жакшы майрам болуп атат. Баарыбыз тең аябай кубанып отурабыз, бири-бирибизди куттуктап атабыз. Мына апаларыбыз отурат жаркылдап маңдайыбызда, аябай кубанып бизде сүйүнүп, эне бар, ырыс бар деп коет го, апабыз бар, ырыс бар. Ошо жалпы апаларды куттуктап, апакем бир куплет келиңиз сенбиз. Абдан бир тынчап калчы. Ап-апак жолук салынып, амандык тиле жалынып, алыстан кызым келет деп ай, апакеми жүрөт сагынып. Алыстан кызым келет деп ай, апакеми жүрөт сагынып. Кол чалар болсун, ардактуу көрүүчүлөр. Майрамыңыздар менен Турар Кожомбердиевдин кыздары Даткайым тобунун жетекчиси Гүлбара Бейшенбаева эжекебиздин Апакем деген чыгармасынан кийин жагымдуу маанай тартуулаган жакшы чыгармага кезекти берелик. Ал эми биздин сыртта дагы студиябызга келип өздөрүнүн жаңылыктарын айта турган апаларыбыздын саны арбын. Кийинки кайсыл апалар келет алдыда тааныштырабыз. Бизден эч жакка алыстабаңыздар. Андан бери жылдар алмашты, кара чачты буба кар басты. Сүрсү дагы мезгилди, эстен кетпейт сүйүм алгачкы. Сүрсү дагы мезгилди, эстен кетпейт сүйүм алгачкы. Күн чарытылдап булут өнөрүп, үнсүз турдук сөздөр түгөлүп. Терс бурулдум көздөн жашырып, дегенимде кош бол түбөлүп. Терс бурулдум көздөн жашырып, дегенимде кош бол түбөлүп. Жашты кургуп нурлуу жүзүңдөн, элдин тартуу ширин жүзүңдөн, аралыктын барын багынтып, ар күн сайын көрүп түшүнгөн. Аралыктын барын багынтып, ар күн сайын көрүп түшүнгөн. Самайын бирге жүргөн күнүмдү, уксам деймин
кызыл гүлүңдү суут колуң сурайын сунбагы эми мага кызыл гүлүңдү эми мага кызыл гүлүңдү эми мага кызыл гүлүңдү Аял заты бул жашоонун булагы, аял заты үй бүлөнүн дубалы, келбетине эч бир тоскоол боло албайт, 50, 60, 80-90 курагы дейт. Аял заты ар дайым жаш мойдон бизди башкарып эле ушу жадырап жайын эле жүрө берсин дейли. Ал эми биз майрамдык эфирибизди алдыга карай улантабыз. Өзүңүздөр талант таплардын өнөрүн, талантын көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде майрамдык чыгарылыш. Ошо майрамдык чыгарылышта дагы кайрадан ошол чыгарманын артында биздин студиябызга келип орун алган алыскы райондордон келген биздин апаларыбыз бар. Булар кимдер десеңиздер, Жети Өгүз району Эне Нур апалар тобунан Тыналиева Шарип апабыз келди. Шарип апа, кош келиңиз. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Майрамыңыз менен. Ал эми Токтогул району Акбакай апалар тобунун жетекчиси Майрам Ондошова апабыз, кош келиңиз. Ал эми атайын алыскы Ош областы Өзгөн районунан Кызыл Сеңир апалар тобунун жетекчиси Занипа Сулумбекова эжекебиз келип отурат. Кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Бүгүн келген апалардын маанайы абдан сонунда. Сиздердин жүзүңүздөрдөн да маанай жакшы экенин көрүп турам. Аба ырайына карабай, күндүн суугуна карабай, жолдун тайгагына карабай, атайын мынакей алыскы райондордон келип отурасыз. Сен жүрбөс болсо, кар менен барбай, самолет менен кетейин деп. Кандай келип алдыңыз Саймбече? Жакшы, рахмат. Ошто эмне жаңылык? Жер айда башталдыбы? Ооба. Жазгы талаа иштери башталып атат. Кар жок бизде. Жакшы. Буйруза кечинде билем, ошо биз баратабыз, ошо атайын 7 каналда талант таплар телепрограммасына деп самолетке отуруп аткан бир сүрөтүңүздү көрүп калганбыз бар эле. Ооба. Кимдер келди Оштон? Оштон төртөөбүз келдик. Топтун жетекчилери. Ооба. Азаматсыздар, мына атайын биздин эфирге биздин алыскы Оштон да келип отурат. Ал эми Жети Өгүздөн, Токтогулдан да биздин талант тапларыбыз бар. Шарип апа, айтсаңыз, Жети Өгүздөн келдиңиз. Жети Өгүздө элдер кандай жатат? Майрамды кандай тосуп атасыздар? Абдан жакшы, баары жакшы. Эл журтубуз жакшы. Тынч, аман Майрамдык эсен. маанайда жакшы балам. Буга чейин 7 каналдын студиясына биринчи жолу келип атасыз. 7 каналга биринчи келип атам, ага чейин Пирамида каналына келип кеткенбиз группабыз менен. 23-чү. Эми буйрузда мындан ары тез келип туруңуз. Таң эрте ким куттуктады сизди майрам менен? Улуу балам куттуктады. Андан кийинки балдарым катар менен куттуктады. Улуу ата катары менен кетишкен экен да. Негизи эле балдардан куттуктуу алган бир өзгөчө болуш керек, а? Аябай жакшы да. Майрам эже, сизди таң эрте ким куттуктайт? Майрам күнү бүгүн эле эмес, эми майрам көп да Кыргызда күндө майрам күндө той, а? Туура. Тууган күн деген бар. Ким куттуктайт таң эрте? Рахмат. Өзгөчө көбүрөөк. Эми биз коомдо апалар зор күч эмеспизби? Балдарыбыз, кыздарыбыз, иштешкен кесиптештерибиз жана дагы элибиз бар. Ушулар бардыгы куттуктуу айтып турса, биз делебиз козголуп, эл үчүн деген жан дүйнөбүз ушу дайыма жаркып турат да. Мына 7 канал менен канча убакыттан бери байланышып, бардык проектиде келип апалар келип берип отурат. Анан мунун өзү дагы коомдо зор апалардын берген эмгеги деп ойлойм. Туура, эл алдына чыгып, а? Эл алдына чыгып, быйыл өзгөчө апалардын толкундан сүйүнгөн жылы бар. 2016 болду, көчмөндөр оюндары 18 болду Кыргызстанда. Мына быйыл дагы бир кайталанып атат. Ушуга дагы биз өзүбүз ичара жакшы кыймыл алып баратабыз. Кол өнөрчүлөрүбүз бар, ырчыларыбыз бар. Бизден кереметтүү кетмендөөдөн не деген гана таланттар өспөгөн. Анын арасында мына өзүң барсың, анан ар бир проектиде жан дүйнөбүз менен катышып берип, колдоп, коштоп, биздин эмгек өргүүдөн кийинки кылып аткан иштерибиз дагы кыргыз эл үчүн кызматыбыз дагы ушу деп ойлойм. Аз болсо да ар бир өнөрдүн өзүнүн ээси, эмгеги болот. Ошону биз таасын аткарып берип, кыргыз элине колдоп, коштоп, кол бут болуп берели деген апалардын изги тилеги бар. Жакшы. Кудайым ушуну куткузсын.
чын эле сиз айткандай быйыл ошо көчмөндөр оюнуна мен ойлойм биздин апаларыбыз дагы таланттуу апалар Буйруса. телепрограммабыз аркылуу барып активдүү катышып берет болуш керек. Буйруса. Ошол жерде кол өнөрчүлүгүбүз менен, элечегибиз менен, Занипе женикинде болгон тебетейлерибиз менен, ошол жерде бир чет өлкөдөн келген коноктордун суктандырып, кыргыздын апалары ушундай кийинет экен, ушундай суп-сулуу, жап-жаш апалары бар экен да. Занипе өзүңүз ошол маданият тармагында иштейсиз, маданияттын мыкты кызматкерисиз. Анан маданият тармагында баягы 8 мартка карата иш-чаралар көп болот эмеспи? Өткөрүп бүтүп алдыңыздарбы бардыгын? Кече күнү ошо өзүбүздүн айылдык маданият үйүндө 8 март аялдардын күнүнө карата иш-чарам өткөрүп, анан жолго чыктым. Анан кийин кой эми мен 7-каналга. Негизи бүгүн бизге кандай чыгармаларды алып келдиңиз? Бүгүн биз Айттың ай дегендерди даярдап келдим эле өзүм. Айттың ай жаштык курак өтүп кетти деген Жаштык тестеп. Андай жери жокпу? Жаштык тестеп ошо жаштык ай дегенди неме? Айттың ай дегендерди. Жакшы. Кийинки күндөрү биз ошол өзгөнгө барганда, сиздердин Кызыл Сеңирге барганда чалыңысыңды ырдап калганын көрүп атабыз. Апалар эле эмес, аталарды да кошо баштаганыңызды көрүп атабыз. Эми өзүңүз ошол жерде бир эмес 2 топту жетектеп, ошол жерде клубда иштеп, ушу маданият тармагында иштеп келесиз. Анан чалыңызды кантип көндүрүп алдыңыз ырга? Сен мурун ырдачу эле. Жолдошум мурун ырдачу. Анан сен ырдап турчу деп мага жол берчү да, анан акырынан сен дагы ырда деп жакындан бери өзүмө кошуп экөөбүз дуэт ырдап тойлордо, жакшылык күндөрдө, телевиденияда майрам күндөрү чыгып ырдап атабыз. Чогуу жүрөсүздөр. Ооба. Туура эми колдон буттан алып деп атам айрым жа. Жанында жүрсө формасын көтөрүп, кол өнөрчүлүгүн көтөрүп, ошол жерде колдоп турса, бул абдан жакшы. Анан майрам же бүгүн ушул Занипе же Айттың ай деген ыр алып келиптир да. Анан мага да кызык болот, Шарип апа. Айттың ай деген кандай ыр болду экен депчи. Ошондуктан ошол чыгарманы чогуу угалы. Кандай айттың болду экен, анан кийин биз маягыбызды алдыга карай улантабыз. Жанар жылдызым, жанашсын сүйгөн тегине. Айттың ай, армансыз жаштык ай, өмүрүң өтсө да алтындай шаттык ай. Айттың ай, армансыз жаштык ай, өмүрүң өтсө да алтындай шаттык ай. Лайла лайла лайла
Азанин Папанын аткарысында Аттиң ай деген чыгарманы укканбыз. Билет экенбиз булурду. Аттиң ай, алтындай жаштык ай деп. Баары бир келип жаштыкты эстеп Өмүрүм өтсө да деп. Өмүрүм өтсө да. Алтындай жаштык Ай, азаматсыз накай. Занипа жедейм да, тиги Шерпеже. Жети өгүстө чындыгында ошол жети өгүстүн айланасында таланттуу апалар абдан көп. Көп. Ырдап жүрүшөт, билебиз. Жаркырата төш белгилер тагынып ар бир иш-чарага активдүү катышып жүрөсүздөр, билебиз. Анан ал жакта дагы ырдан башка иш кыласыздарбы же 24/7 эле ырдап эле? Жок, көп чакырган жерге да барабыз. Андан тышкары өзү иш-чара биз өзүбүздүн топ менен 16-жылы түзүлгөнбүз. Ак суунун реабилитационный центрине барып концерт коюп келдик. Байрамга карата. Ошо өзүбүздүн топтогу 10 апа менен менин тобумдагы апалар билим берүүнүн алдыңкы отличниктери, медалдардын ээси, 4-5 тең мугалим. Бектурова Шайкүл эже, Мусабаева Ажар эже, Бапаева Саар эже, Иманакуна Анаркан эже, булардын баары мектепте мугалим болуп иштеген. Булардын ичинде мен эле мугалим эмесмин, жөнөкөй эле элден чыккан карапайым эле ырчымын. Жакшы. Анан ырчы алар мугалим экен, сиз эми өнөргө жакын экенсиз, анан алардын башын сиз бириктирдиңиз. Буюрса деп чогултуп 16-жыл баарына барып, аларды билчүмүн да, жакшы ырдап, коомдук иштерге аябай жакшы катышып жүргөндөрүн билчүмүн. Анан эжекелер жүргүлө десек эле колдоп коштоп эле ушу Эне Нурун тобун түздүк. Ошо көп жерлерге барып концерт койдук. Райондук иш-чараларда 3-2 орундарда ээлейбиз. Могул эле былтыр быйылкы кеч күздө Жети өгүздө ак чөлмөк оюну болду. Ошого да барып катыштык. Мындай иш-чаралардан калбайбыз, Нооруздан калбайбыз, 8-марттан калбайбыз. Ошол иш-чаралардын бардыгына улуттук кийимди кийип барасыздар, келечекти кийип. Мындан бөлөк да формаларыбыз бар. Бул эң биринчи 18-жылкы формабыз биздин, эң биринчи. Мына ошол 16-жыл түзүлсөңүздөр, быйыл буйрса 10 жыл болот экен. 10 жыл болуп калды. 10 жылдык кечеңиздерди уюштурсаңыздар баралы эми. Майрам эже келет, Оштон Занипа эже келет. Колдойбуз барыбыз. Анан биз конок болуп Майрам эже, мен, Занипа эже үчөөбүз баралы, чакырасыздар. Белгиле, эшигибиз ачык. Буйрса быйыл Сиздер дайыма колдоо болуңуз да. 10 жылдыкка барып келет экенсиз. Буйрса. Майрам эжени билебиз, өзүңүз ошол шаардык кеңештин депутаты катары, анан Акбакай деген эми бул залкарыбыз Коргол Досиевдин күүзүнүн атынан коюлган топ, анан шаардык кеңештин депутаты катары ушул апаларга акча бөлдүрүү, же бир иш-чараларга катыштыруу оңойрок болот болуш керек, үнүңүз батыраак жетет болуш керек. Эми бакыт мындай баарлашуу болгондон кийин бул жерде тигини муну неме кылбай ачык сөйлөшкөн жакшы. Туура шаардык кеңеште бир топ жылдардан бери ошо элимдин колдоосу менен эл өкүлү болуп отурам. Мына 2025-жылы дагы кайра шайланып бардым. Мен элим үчүн эмгек кылган мага сыймык. Менин катарымда нечендеген жаштар отурат, ар бир тармактын ээлери. Мен ошолорго бир да жолу айтып, мага акча керек эле же болбосо бул бөлүп бергиле деп айта элекмин, бирок айтса сөзүм жерде калбасын билем. Алар колдоп, коштоп, менден бөлөк дагы ошол Токтогул районунда апалар бар. Аларды деле каалаган, кадырлаган жагынын баарына чыгарып турат. Токтогул эли кереметтүү кетментөө деп мен ушуга чейин да айтып келем. Өнөрпос эл. Кайсы тарап болбосун, жада калса менин эле тобум айтсам, эки апа элече көрөйт, этно кылып. Бардык тараптан чапан тигишет, көйнөк тигишет, өзүң көргөндөй айрым убакта мына программага чыгарып жүрөсүң, шырдак, ала кийиз дегеле койчу. Жанагы аң терилерге чейин кол салып иш кылышат. Анан ошондой апаларды 16 жылдан бери чогултуп алуунун өзү да зор эмгек деп ойлойм. Мен өзүмө да кээ кезде ыраазычылык билдирем. Ушул апалар колдоп коштоп, уулдары, кыздары баары ушул жерге чейин колдоп коштоп келет. Анан 8-марттын алдында айтып атабыз, апалар кандай бактылуу, апалар кандай жаратман. Мына өзүңөрдүн программада ЛТРде, КТРде бардыгында эмгектенип берип атышат. Шайыр апа деген проекти чыкканда жалаң апалар дүңгүрөтүп көтөрүп кетти. Деген ушул Акбакай тобундагы апалар кандай чыгармаларды аткарат, алдыда көрөлүк, андан кийин маегибизди улантабыз.
өшөрдө калып тынчыбай дүйнөм буюккан өзүңдү күтөм орошон ойго уюккан махабат гүлү мамыры сенсиң бийикте асманда тийген күн нуру белең белең жылыткан асманда тийген күн нуру белең белең жылыткан өтсө да мезгил мелимин чачып таң атат өзгөрүп жашоо өмүрлөр өтүп баратат жыпарын чачып жыргалга ороп дүйнөмдү картайтпас үчүн ырларын коштоп баратат картайтпас үчүн ырларын коштоп баратат махаббаттана гүл ачат күзгүн өшөрдө махаббаттана өмүргө болот төбөлгө арчадай өңүң арыбас баскан кадамың махаббаткана өшүбөйт күзгүн өшөрдө махаббаткана өшүбөйт күзгүн өшөрдө махаббаткана өшүбөйт күзгүн өшөрдө күзгүн өшөрдө Мына ушундай майрам менен чаң менен жакшы чыгармаларды угуп атабыз. Бир кол чаап койбойлу келиңиздер, Шер баба, мандай жакшы. Жакшы. Ойлонуп кетсеңиз ойлодум, мен да ушундай ырда адам болот деп. Мен да ушундай ыр жастырда болмок экен деп. Эми апалар баягы атаандашуу да. Бири-бирин атаандашып, тиги башка формат тиктирсе мен андан башкачараак формат тиктирейин, тиги башка тебатай кийсе мен башкачараак тебатай тиктирейин деп, мунун баары атаандашуу жакшы да. Атаандашуу изденүү. Кийинки күндө өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, тез формалар өзгөрүп атат, ырлар өзгөрүп атат. Ошол эле группаларда атайын ушу таланттуу апалардын группасында да айтып каласыздар, мындай кылгыла кыздар, мындай узун кетек кийелик, мындай шырма чапан кийелик деп сиздер өзүңүздөр ошол жерде бир ой бөлүшүп каласыздар да. Бул да жакшы нерсе. Анан Занипежеден дагы бир сурана турган нерсе, мына ошол Өзгөн районунда, эми сиз районго дагы келип кызмат кылып каласыз. Биз ал жакка барып сиздердин талантыңыздарды тартып атабыз. Ал жакта бир эмес эки топту жетектеп атасыз. Анан үй жумуш деген бар, баарына кантип жетишип атасыз? Баягы азыркы иштеп жаткан кесибим өзүм сүйгөн кесибим болгондуктан кесибимди дагы өз убагында аткарып, кели үй жумушунда дагы өзүмдүн ордумду билгизип, бардыгына жетишкенге аракет кылып атам. Жетишип атасыз. Жетишип атабыз. Бүгүн көбүнесе сиз топтон жалгыз келдиңиз, эми алыстан биз туура түшүнөбүз. Анан ушул эле жылы жаз айларында Энелер күнү деген майрам келатат, 8 марттан кийин. Атайын мына ушул Энелер күнү биз чоң бир деңгээлде
Токтогул жергесинде өткөрөлү дегенде Буюрса, Майрам эже туура. ниетибиз бар. Буюрса. Сиздердин дагы жардам күтөбүз. Колдоо кылабыз. Шаардык кеңештин депутаты катары колдоо күтөбүз. Сөзсүз. Анан ошол жака буларды да чакырып коелук. Сөзсүз. Шарпе Бирге жени. болобуз, келиңиздер. Кереметтүү кетмен төөнүн ырынан күйүнөн угуңуздар. Кандай гана ой жүгүртүүлөр менен сонун кубанып, кучакташып, эргүү алып анан Тарыхый жерлерин көрүп. тарыхый жерлерин көрүп, мына Бакыт экөөбүз жердешпиз. Кандай гана сонун сыймыктана турган элибиз бар, сыймыктана турган жерибиз бар. Менин дагы чоң тобум бар. Мына администрация колдоп келатат, шаардык кеңеш колдоп келатат. Манас айтышкан апаларды көрөсүздөр. Чет тилде, бөлөк тилдерде ырдап берген апаларды көрөсүздөр. Иши кылса опыт алмашуу десек да болот. Ошол күнү калбаңыздар дейм. Сөзсүз калбаңыздар. Биз 7 канал ошол жерде баардык иш-чараны чагылдырабыз, буйруза өзүбүз уюштурабыз. Ошол жерде колдон буттан алып, сиздер барып ошол жерге ырдап, кетмен төөрөнү эми өзү өнөрлүү, таланттуу эле. Бирок ошол сөйдө алар четтен келген ырчылардын ырын, алардын көргүзү келет да. Ошондуктан Шарипа апам ошол жакта бир сахнада ырдап атса кандай салат да? Барасыз Буюрса. Өзүңүз бир куплет ырдап бербейсизби? Өзүңүзгө жаккан, жүрөгүңүзгө жаккан кайсыл Шарипе эжени бырпаста көндүрүп алабыз. бир куплет кана келиңиз. Элесиңди карап турсаң сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жеги гүл өскөн. Эсиңдеби кечиндеги сырдашуй, суруп чыгып таттуу сөздү жүрөктөн. Эсиңдеби кечиндеги сырдашуй, суруп чыгып таттуу сөздү жүрөктөн. Чабар, биздин апаларыбыз дагы кошулуп кетти. Эми ырчы деген болбойт, баары кошулуп. Бир жерде концертте деле ырдап берет болушуңуздар керек, Майрам эже, өзгөчө сиз болбой кошулуп кеттиңиз. Жакшы чыгарма, сууруп чыгып, таттуу сөздү жүрөктөн дейт. Карачы, кандай сөздөр, Ким сууруп чыкты таттуу сөз жүрөктөн? Шарипа апа. Рыспай абабыздыкы да бул жакшы. Рыспаеванын ырлары жүрөктөргө кетет, абдан жакшы. Биз заманында ошо кишинин ыры менен түздөлүп, ошо кишинин кайрыктары менен гана ырдап турмуштагы жакшы күндөрдү өткөргөнбүз эже. Бүгүн апалар атайын кайсыл чыгармаларды көбүрөөк алып келдиңиздер? Кандай чыгармаларды алып келдиңиздер? Бизге бүгүн жетөгүстүн кандай ырлары ырдалат? Мен бүгүн Канке Эралиеванын Эңсөө деген чыгармасын алып келдим. Ошолорду аткарып берем. Ошол чыгарманы жалпы биздин көрүүчүлөргө аткарып беребиз. Көрүүчүлөргө арнап. Кеткен элестер түшпөсө эске киместер.
Мына ошондой майрамдык маанай менен биз апалар менен утур башка топтор келип биздин эфир улам кызыктуу болуп жаткан чагы. Анан жолдошуңуз деп калбадымбы? Азыр мүмкүн көрүп аткан болуш керек, Занип эже? ооба. Жолдошуңузду бир кубаттап бир жакшы сөз айтып койбойсузбу келиңиз? Ушул мени ар дайым ушул маданият кызматкери болуп иштегениме, анан шайыр апаларды уюштуруп, кайсы жактарга барбайын ар дайым мени колдоп коштогон шайыр апаларды Таланттуу апалар биздики. Баштан. Ооба. Ушул эфирден пайдаланып, мен жолдошума абдан ыраазымын. Мен ушу маданият тармагында иштешиме, анан ушул таланттуу апаларга катышып, шайыр апаларды биз кайсыл жерге барбасак бизди таашып формаларыбызды, бизди колдоп коштоп жүргөнүнө мен өтө терең ыраазычылык билдиремин. Рахмат. Ар дайым бар болсун. Учурдан пайдаланып Занипа эжекенин жолдошуна ыраазычылык билдирели. Биз дагы билебиз, көрүп жүрөбүз. Ар дайым колдоп жүрөт. Жеңилиңизди жерден ооруңузду колдон алып жүргөнүн биз да билебиз. Ар дайым ушундай эри шаркак болуп эле, эрчише эле кош жылдыз болуп жүрө бериңиздер. Бирге жанып, бирге ырдап, бирге туруп, эл алдына жакшы чыгармаларыңыздарды тартылаңыздар. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушул апалардын аткарында жагымдуу чыгарма. Андан кийин биз алдыга карай улантабыз. Бизде дагы 7 областтан келген апалар күтүп жатат. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар.